Жаштар редакциясы жана Мыктыбек Арстанбек Кыргыз телекөрсөтүүсүнүн жаңы сандерге бүгүн сунуш кылат. Лидер болуу оңойбу? Ал эми лидер аял киши болсочу? Деги эле лидер деген ким? Эгер лидер аял болсо, анда ал ким? Урматтуу телекөрүүчүлөр, келгиле чогуу байкоо жүргүзөлү. Балким силердин араңарда да биздин каармандардай инсандар бардыр. Эфирде Кыргыз улуттук мамлекеттик телерадио компаниясынын жаштар редакциясы тарабынан дардалган Кыргыз телекөрсөтүүсүнүн бүгүнкү каарманы Бишкек шаарынын 1-май райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Жолдошева Жылдыз Айтыбаевна. Кыскача маалыматтар. Жолдошева Жылдыз Айтыбаевна 1960-жылдын 2-мартында Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Курманжан Датка колхозунда төрөлгөн. 1967-жылы 3-интернационал атындагы орто мектептин босогосун алгачкы ирет аттаган. Менин ошол балалык жагым биз атабыз эртелип кетти. Мен анда 7 жашар кыз элем. 7 бала менен апам өзү жалгыз калды. Сабатсыз апабыз. Бирок баарыбызга билим берди. Мен өзүм айылдын кызы болом. Жашоо шартыбыз өтө оор болчу. Мен бала чагыңызды айтыңызчы деп кээде суроо берип калышса, мен бала чагымды ушунчалык жакшы өткөнүн билбейм да. Себеби биз кичинекейибизден тартып элеп пахта терчүбүз, тамеки терчүбүз, талаа жумушунда жүрчүбүз. Жумуш, үйгө келсек да жумуш. 30 сотик жерибиз бар эле, ошол жерден огород айдачубуз, мал бакчыбыз. Бирок ошону менен бирге биз тырышып окуйт элек. Себеби чоң эжебиз айтчу эле, эгер билимиңер болбосо, биздин артабыздан түрдө турган атабыз жок. Биз өзүбүз ушул жашоодо өзүбүздү далилдеп адам болушубуз керек деп. Ошон үчүн мен ушул бала чагымдан бир өзгөчө бөлүнө турган күндү эстей албайм. 1975-жылы орто мектепти аяктаган соң Фрунзедеги автомобиль жол курулуш техникумуна келип тапшырат. 1979-жылы аны ийгиликтүү бүтүргөн соң Москвадагы автомобиль жол институтуна кирип, ал жердеги жол курулушу жана эксплуатация факультетин аяктаганы өзүнүн алдына максат кылып койгон. Ошо менен мен Москвада таанышып калганмын. Ушул автодорожный институтка барганда ВДМХ деп көргөзмөгө барганда бир боз үй туруптур. Анан Кыргызстандан келген боз үй экен деп барсак, бул казак тарап келиптир. Ошол 79-жылы таанышканбыз. Ошондо 60 жыл кино искусствосуна 60 жыл болгон экен. Транссибирский экспресс, анан кийин Кровь и пот деген казактардын жаңы чыккан фильми бар эле, ошолорду келген экен. Ошол боз үйдө таанышканбыз. 1980-жылы турмушка чыгып, окуусун калган бөлүгүн Бишкектеги мурдакы Фрунзе шаарындагы политехникалык институттун инженер курулуш факультетинен улантат. Эмгек жол жөнүндө кыскача маалымат. Ош СМТТсынын жол мастери, Эстониянын Выру шаарынын капиталдык курулуш боюнча бөлүм башчысы, Бишкек шаардык аткаруу комитетинин капиталдык курулуш башкармасынын орун басары, Бишкек Октябрь райондук аткаруу комитетинин инспектору, Чүй областтык мамлекеттик администрациясынын башчысынын кеңешчиси, ал эми азыркы күндө Бишкек шаарындагы 1-май райондук администрациясынын башчысынын орун басары. Жолдошу Болот Жолдошев, инженер. Балдары экөө. Улан 15 жашта, Нурбек 8 жашта. Хоббиси шахмат, мүнөзү жөнөкөй, боорукер, принципиалдуу. Ал эми мен байкаган нерсе өжөр. Азыркы биздин республикадагы аялдардын ээлеген орду. Деги эле аялдар ээлеген орун бар. Бул оорчундуу. Себеби аял деген биринчиден эне, экинчиден өмүрлүк жар, үчүнчүдөн кызың, төртүнчүдөн карындашың. Аял аркылуу балдар жаралып, төрөлүп, чоңоюп, анан биздин коом түзүлөт. Коом түзүлгөндөн кийин ошол коомдун ичинен жакшы кишилер, акылдуу кишилер сүрүлүп чыгат. Эми биздин аялдардын, Кыргыздын аялдарын азыркы коомчулуктагы абал өтө жакшы деп айтсам, чоң жаңылышат элем. Баягы биздин Кыргызстандын эл акыны Байрамкан Абылкасов эженин бир жакшы саптары бар. Энелери элечегин тарта албай, кайсыл элде жүдө күтсүз айыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты дейт. Азыркы аялдардын акыбалы коомчулукта эмес, үй бүлөсүндө да аябай оор болуп атат. Көптөгөн аялдар азыр жалгыз бой балдар менен калышат.
көп аялдар жогорку билимдери менен үй бүлөсүн багыш үчүн мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, башка өлкөлөргө учуп барып келишип, товарларды алып келип сатышып, эптеп бала чагысын багып атат. Мына шаарда көптөгөн айыл апада кыз келиндер келип, ушинтип оокат кылып атышат. Мен айтаар элем, азыр коомчулукта аялдардын абалы өтө оор деп. Мына бүгүн Орто Азия мамлекеттериндеги аялдардын эмансипациясы менен биздеги Кыргызстандагы аялдардын эмансипациясынын айырмасы барбы? Деги эле ушул башка Орто Азия мамлекеттериндеги аялдардын ээлеген орду менен биздин аялдардын ээлеген ордунун айырмачылыгы. Башка республикалардагы аялдардын эмансипациясы жөнүндө мен айтып кетиш өтө кыйын болуп турат. Себеби мен башка республикаларга барып көргөн жокмун. Бирок биздин республикадагы аялдардын эмансипациясы көрүнүктүү эле. Ал эмансипацияга биздин жетекчилер дагы жардам берүүдө. Биздин мисалы үчүн республикада азырынча мына кийинки мезгилде аялдарга орундарды жетектей турган орундарды берип атышат. Бул жакшы нерсе. Себеби аял деген эркек байкаган нерсени байкайт. Мен мына мисалы үчүн райондун жетекчиси болуп эле байкап турам. Мисалы үчүн эркек кишиге дагы, аял кишиге дагы бир тапшырма берсем, экөөнү кийин салыштырып көрсөң, аял киши кылдаттык менен аягына бери чыгарып. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Бул жерден аял кишинин мүмкүнчүлүгү көптүгүнөнбү, же эркек кишинин мүмкүнчүлүгү жетишпегендигиненби? Экөөнүн эмне үчүн ушундай бир коюлган маселени эки башка деңгээлде аткарышат? Эгерде аял кишинин мүмкүнчүлүгү көп десек, анда жаңылышабыз. Себеби аял киши жумуштан тышкары үйүндө да жумуш кылат, бала чакасы бар. Анан толгон токой бүт азыркы проблемалар бүт аялдын эмнегедир. Албетте аттыңай дейсиң, бирок аялдардын ушул башында болуп атат да. Эркектердин мүмкүнчүлүктөрү чоң, көп. Бирок эркектер көп маселелерди үстүртөн карап коет. Ошону тереңирээк карабайт да. Элестетип көрөлү да. Биздин республикада аялдардын коомчулук саясий активдүүлүгү аябай өнүккөн деп айтып көрөлү. Мына ушу коомчулук саясий деңгээлдин өсүшүнө шарттар түзүлдү деп көрөлү да. Мына ушул аялдардын коомдук саясий активдүүлүгүнөн кимдер коркот болуш керек? Аял болобу, эркек болобу, кайсы звенодо, кайсы категорияда инсандар коркот болуш керек? Ушул аялдардын активдүүлүгүнөн. Коркот деген сөз Чочулайт. болсо керек, чочулайт. Значит, чочулаганда баардыгы эле чочулашы мүмкүн. Себеби эгерде биздин ахыбал ушул экономика жактан ушинтип начарлай берсе, аялдардын турмуштары азыр өтө начар. Себеби көрүп атасыздар, үйүндө дагы, үйдөгү турмуштарда бүт үйдүн турмушундагы проблемаларды аялдар көтөрүп атышат. Жумушка барышат, базарга барышат. Бизде Кыргызстанда келди кеттиги көп, конок деген көп келет, айылдан келишет, тууган урук деген ошонун баарын аял киши бүлүп, жайнап, тосуп алыш керек, ошол маселелерди чечиш керек. Эгерде акыбал ушундай оор боло берсе, анда аялдардын, ошол мен баягы айтып кеткен төмөнкү фракциядагы аялдар баары биригишип, катуу бир кыймыл ачып, ошол кыймыл биздин өкмөт башчыларынан талап кылган талаптарын койсо, эми талап кыла турган маселелер көп. Анда бул кыймылдан баары коркуш керек. Себеби аял кишини ошол кыймылга бүт биздин республикада аялдарды көтөрүш үчүн өтө катуу бир түрткү болуш керек да. Жылдыз Айтыбаевна, мен азыр сизди эскертип кетейин. Этият болуп жооп бериңиз да. Жумушта кандай аялсыз, үйдө кандай аялсыз? Жумушта эми менин жумушум район деңгээлинде эле, райондун орунбасары, башчысынын орунбасары болгондон кийин мен негизинде эми бүт эркектер менен иштейсиң да. Ошол эркектер менен иштеп, эркектер менен сүйлөшүп атканда көп жетекчи эркектер эмнегедир сиз аялсыз да дегендей көз карашта карашат да, жетекчи катарында. Ошондо ички дүйнөңдү, ички күчүң менен ошол эркектин деңгээлине жеткенге аракет кыласың. Мисалы үчүн эркектердин реакциясы берген суроого айырмаланып турат аялдарга караганда. Ошол эркектер кээде чечкиндүү болушат, конкретно жооп беришет да.
ошондой чечкиндүүлүк талап кылат. Ушул менин жумушум үчүн. Анан эркек жетекчилер менен сүйлөшкөндө ошол эркектеги ой, эркектеги көз караш, эркектеги болгон айрыкча мүнөзгө менин да өзүм ошол мүнөзүмдү теңдештиргенге аракет кылып туруп, себеби ал киши мени жетекчи катары кабыл алса экен деп туруп, менин айткан сөзүм ошол кишиге жетип, ошол койгон маселе чечилсе экен деген ой менен кээде кыйын болуп калат. Ал эми үйдө мен аялмын, 2 уулубуз бар. Үйгө келгенде кадимки аялдар эле халат кийип, домашний тапочка деп коебуз, үй уукат, тамак жасайбыз, анан биргелешип отуруп тамак ичебиз, кино көрөбүз. Мына эми суроо, мен сизди башында айтып кетмей жатып болуңуз деп, балким кыргыздын ар бир аялынын пассивдүүлүгүнүн негизи ушунда жатпасын эже. Үйдө аялмын деп атасыңар. Жок, пассивдүүлүк мындан эмес. Маскурланып турбайсыңар, эркектин лидерлигине алдырып атасыңар, чынбы? Силер моюнга алып атасыңар, үйдө эркек киши лидер. Бир алдын сүйлөгөн сөзү сөз. Мен бу жерден эркектерге каршы чыккым келбейт. Аялдар пассивдүү деп атат. Балким негизги себептер ушунда болуп жүрбөсүн дейм да. Жок, мен айткан жокмун. Мен мисалы үчүн үйдө, мисалы үчүн менин жолдошум мага баскындык кылат андай. Жок, биздин үйдө мисалы үчүн тең укук. Менин оюмду жолдошума кадимкиде айтам, жолдошум мен эгер туура эмес болсо айтат, сен бул жерде туура эмес кылып атасың, мындай кылышың керек деп ой бөлүшүүлөр болот. Андан кийин мисалы үчүн эгерде үй бүлөдөгү бир глобальный масштабтагы бир нерсе болсо, биз акылдашып чечебиз. Биринчи муну алсак болобу, сатып алсак болобу, же тигиниби деп үй бүлө болгондон кийин ошондой. Сиз айткыңыз келип атат, сиздин үй бүлөлүк практикаңызда. Демек, сиз жолдошуңуздан эки башка көз карашты болгондо жолдошуңузга жол бербедиңизби? Бир да жол. Жок, себеби бул жерде мен берген жокмун, ал өзү ошондой биринчи күндөн баштап. Себеби ал билими бар, өзү жөнөкөй, акылдуу эркек болгон үчүн биринчи күндөн баштап бизде андай басмырлуулук же болбосо бири-бирин мындай сен аял кишилиң, сен эркек кишилиң деген сөз болгон жок. Сиздин үй бүлөңүз кандай десем, чамда кезикчи үй бүлөлөр катарына кошобу? Жылдыз Айтыбаевна, мына ушунун бардыгынын себеби эмнеден келип чыгып атат? Эмнеде ушунун бардыгы активдүүлүгү, пассивдүүлүгү, деги эле аял кишинин ошол начар абалга келип калышына эмне себеп? Эмне үчүн Америкада мындай эмес, эмне үчүн Англияда, эмне үчүн ушул эле Россияда мындай эмес? Менин башымда мен баягы ырсаптарын айтып кетпедимби? Мен эгерде аялдар, биздин аялдар ушундай пассивдүүлүк мындан да өлчөй берсе, мен да эркектерге гана коет элем күнөөнү. Биздин эркектерде бар аял киши, бул аял болуш керек, бала төрөп. Албетте аялдын негизги милдети бала төрөө. Мен өткөнкү передачада айтып кеткем, телекөрсөтүүдө. Бирок аял киши коомго активдүү катышпаса, биздин коом, мына сиз азыр айтып атасыз, Америкада, ошол коомдорго жетишпейт. Себеби элдин санын көпчүлүгүндөгү аялдар. Экинчиден аял кишилер, мен дагы кайталанып кетейин, кандай гана проблема маселе болбосун, ал тереңирээк көңүл бурат. Ошон үчүн биздин эркектер аялдарга көңүл бурса, аялдарды кеңири мүмкүнчүлүктөрүн берсе, бир киши айтты эсимде, жок, кыргыздын эркектеринен кыргыздын аялдары, акылдуу аялдары көп экен деп. Бирок аларга кыргыздын эркектери мүмкүнчүлүк бербейт экен деп. Жылдыз Айтыбаевна, айтыңыз, мейли, аялдар акылдуу дейли да. Анан мурдакы сиз берип аткан жооптордон улам, эмнегедир биздин республикада аялдардын активдүүлүгү бар, саясий активдүүлүгү бар, чынбы? Мына ушул аялдардын саясатка умтулуусунда эмне негизги себеп? Бул эркектер жүргүзүп аткан саясатка ичи чыкпагандыкпы, же жөн гана өзүн далилдөөсүбү? Эмне себептен биздеги аялдар азбы көппү саясатка умтулат? Эми саясатка аялдар умтулганы жөндөн жөн чыкпайт да. Жөндөн жөн өзү эле келип чыккан жок. Себеби бул жашоо ошого алып келсе керек. Жашоо түрткү кылып атса керек. Бирок мен ойлойм, саясатка эгер сен көңүл бурбасаң дейт, саясат өзү сага көңүл бурат деп. Азыр кайсы гана деңгээлдеги кишилер болбосун, же болбосо кайсы гана айыл кыштактарда болбосун, баары тең ушул саясатка көңүл буруп атышат. Бул жакшы нерсе. Себеби адам саясат жагынан канчалык билимдүү болсо,
коом ошончолук өзгөрүлөт дагы. Коом жакшы гана жактарга бурулат деп ойлойт элем да. Ошон үчүн аялдар эгерде саясатка көбүрөөк умтулушса, бул менен өзүнүн гана аялдар өздөрүнүн гана жашоо шартын оңдой билет. Айтыңызчы, канча пайыз болуш керек ушул аялдардын саясатка умтулуу процессиндеги алардын активдүүлүгү эркектер менен пропорция жүргүзгөндө? Эркектер менен пропорция жүргүзгөндө ошончо пайыз деп айтыш кыйын, бирок аял зат болобу, эркек болобу баары тең ушул саясатка көңүл буруш керек да. Себеби саясат негизги маселе. Бизде стабилдүүлүк болуш үчүн саясатыбыз жакшы иштеш керек. Биз чыгарган закондор, мына биринчи парламент чыгарып кеткен. Анан экинчиден аялдар саясатка умтулганы дагы кайталап кетем, бул жакшы нерсе. Жакында Бишкек шаарынын 1-май районунун мамлекеттик администрациясынын базасында республикада алгачкылардан болуп аялдарга көмөк көрсөтүү фонду ачылып, ал фондуга кыргыз элинин дагы бир сыймыгы Курманжан Датканын аты коюлду. Ал эми фонддун жетекчилиги бүгүнкү Кыргыз программасынын каарманы Жолдошова Жылдыз Айтыбаевнага тапшырылган. Азыркы сиздерге турган кадрлар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Нарын областынын Эмгекчил колхозунан келген Жаркынбаева Токтоканга алгачкылардан болуп көмөк көрсөтүү процесси биздин тасмага түшүрүлгөн. Жылдыз Айтыбаевна, келиңиз, азыр мен сизге суроолорду жаадырам. Кыска жооп берүүгө аракет кылыңыз. Эскертип кетейин, бул суроолордун дээрлик бардыгы жеке гана сизге арналган суроолор. Сиз сүйгөн түс? Мен кызыл түстүү светти жакшы көрөм. Сизге жаккан гүлдүн түрү? Мага чын айтышым керек, гвоздика гүлү жагат аябай. Сизге жаккан эркектердеги негизги сапат? Акылдуулук. Сиз баалаган, сиз дегеле сиз тан алган жазуучу? Таң калган жазуучу? Тан алган, сиздин кумириңиз катары? Кумир катарыбы? Мен кумир катары кыргыз жазуучуларданбы же? Дегеле. Дегелеби? Мен өзү чын айтсам детективди жакшы көрөм. Детектив жөнүндө жазган бүт жазуучулардын баарын жакшы көрөм. Акыркы кезде, эң акыркы жолу театрга качан бардыңыз? Акыркы жолу театрга мына 7-мартта, 6-мартта берилген аялдарга арналып опера балет театрына бардым. Жолдошуңуз да сизге жакпаган сапат? Көктүү болуш керек. Аял киши, дегеле сиз өзүңүз канча балалуу болсун деп ойлойсуз? Мен өзү жаш мезгилде кыздар айтат, курдаштарым менен сүйлөшүп калганда 2 балалуу болсом, 5 балалуу болсом, кээ бирлери 3 балалуу болсом дейт. Мен өзү жашымда эле 2 балалуу болсом дейчүмүн, кыз мезгилинде эле. Мына Кудайга шүгүр 2 балыбыз бар. Эң чоң уулуңуз канчага чыкты? 15ке. Буюрса жакында чоң эне болосуз. Чынбы? Айтыңызчы, бул карып калгандык эмес? Жок. Ар бир жаштын өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар да. Мисалы үчүн 18 жашыңда башка, 25-те башка, 30-та, 35-те башка. Андан жогорусун айта албайм азырынча. Бирок ар бир жаштын өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар экен. Себеби мен азыркы жашым 18 жашка бербейт болчу. Себеби мен көп нерсени түшүнүп, билип, аял болуп, аял эмне экенин, бул жашоодон эмнени каалайсың, эмнени каалабай турасың, кандай максатка умтулуп атасың, жыл өткөн сайын акыл тереңдеп кетет экен. Республикадагы саясий лидерлердин ичинде сиздин кумириңиз эгер бар болсо? Эркек аялдардын аралаштырып. Аралаштырып. Мен саясий лидерлердин албетте биздин президентибиз Аскар Акаевич, ал киши кандай жаңы реформаларды киргизди. Бул киши чында эле биринчи көп кишилер сомневаться эткен. Бул доктор наук болсо, окумуштуу киши болсо, саясаттан алыс болгон киши эле кандай болот деп. Бирок бул кишинин ушул биздин республикада стабилдүүлүктү кармап турганы үчүн мен ал кишини аябай сыйлайт элем. Бирок биздин республикада саясат жактан кумир кишилер көп. Аларды айтып кетсе да болот. Мага ошондой эле симпатизирует Медеттикхан Шеримкулович, Апа Жумабулович. Мына кийинки мезгилде жаш жигиттерден алып келсек, Өмүрбек Текебаевич, бул өзүнчө дагы бир перспективасы бар, прогрессивный, жакшы жигиттердин бири.
Үйдө дастаркан салганда жерге отурасыңарбы же столго? Столго отурабыз. Жерди сагынган жоксуңарбы? Жок, кээде сагынып калабыз. Кээде жерге отурабыз. Себеби мен мисалы үчүн түштүктүн кызымын да. Түштүктө дайыма жерге отурушат. Чайды үйдө ким коюш керек деп ойлойсуз? Чайды үйдө аялым киши коюш керек. Эгер кыздарыңыз болсо. К сожалению, аттиңай кыздар жок, кыздарым жок, бирок мен ойлойм, кийин бизге келиндерибиз чай коюп берет деп. Жылыс Айтыбайынан. Сиз жакшы көргөн чыгарма ырлардан, кыргыз ырларынан. Кыргыздын ырларынан мен өзү ырдаганды билбейт экенмин, бирок сагынуу деген ыр бар. Ошол ырды жакшы көрөм. Анан мен бул жерде айтып кетем, Шайлоо Дүйшеев деген жигит бар экен. Ошол жигиттин жазган мына ырлары деп коелу. Ошол эмнегедир менин колум аябай толуп жүрөт. Эми менин акыркы суроом. Айтыңызчы бир кандай деп ойлойсуз? 20 жылдан кийин кандай өзгөрөт болушубуз керек өзүңүз? Эмнеңиз калат ушул бойдон? Албетте жашчылык 20 жылдан кийин өтүп кетет. Бирок адамдагы болгон мен өзүмдөгү негизги сапаттарым калса керек. Мисалы үчүн тышкы келбетиң албетте өзгөрүлөт. Кара чачтар ак булак басып, бырыш кирип барып. Бирок ошого Кудай жеткизсин. Себеби мен 20 жылдан кийин неберелүү болсом керек. Кудай буйруса болом деп ишенем. А мендеги негизги сапаттар калса адамдык. Ушул негизги менин каалоом өзүмө. Эми мен өзүм ичимен чыккан суроо да. Сизге бирөө жарым айтты эле ушул кезге чейин сиз сулуусуз деп. Эмнегедир эркектер чын айтышым керек, мен турмушка чыккандан кийин бир гана эркек айтты. Мен ойлодум, ошол киши мени жакшы көрүп калса керек депчи. Негизинен эмнегедир эркектер мага мындай сөз айтышпайт. Сиз билесизби өзүңүз сулуу экениңизди? Мен өзүмдү сулуумун деп эсептебейм, себеби сулуулук бул өтө эле бийик нерсе болсо керек. Мен өзүм жөнөкөй эле аялмын. Калп айтпаңыз. Мен айтайын, сиз сулуусуз. Кыргыз улуттук мамлекеттик телерадио компаниясынын жаштар редакциясы тарабынан уюштурулуп жаткан Кыргыз программасынын бүгүнкү коногу Жолдошова Жылдыз Айтбайнованын бүгүнкү телекөрүүчүлөргө айтар сөзү. Бул парламентке деле ар бир уюмдун өкүлдөрү келди. Биздин менменсиген кыйын жигиттерибиз келди, кыздарыбыз келди. Бул парламентте дагы биздин аксакалдарыбыз келди. Трудак Нусубалиевич, Абсамат Масалиевич, Чыңгыз Төрөкулович. Мисалы үчүн бул кишилер деле бүт Кыргызстанда жашаган элдин турмушун өзгөртөйүн, жаңыртайын, жакшы абалга алып келейин деген жетекчилер болгон. Мен ойлойм, жаңы парламент ушул кишилердин акылын, алардын болгон тажрыйбасын эске алат деп. Ал эми жаш жигиттер, өсүп келаткан жигиттер да келишти. Алардын мезгили деп коет. Ушул мезгил ушул жаштарды колдургандан кийин алар дагы ушул мезгилине жараша жакшы бир өзгөртүүлөрдү киргизе алат го деп. Бирок мен бул жаңы парламентке бир гана каалоом ынтымак болсо ушулардын арасында. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп бекер айтылган эмес. Үйдө болобу, жумушта болобу, кайсы гана жерде болбосун ынтымак болбосо эч бир маселе чечилбейт. Ал эми жалпы эле телекөрүүчүлөргө жеме баарыңыздарга жерибизде тынчылык, элибизде токчулук, ден соолук, үй бүлөдө бакыт, мына ушул жаңы парламентте шайлайбыз деп анча-мынча түшүнбөгөн бөлүнүү Айлапада, шаарда болобу, райондордо болобу, ушул бир жаман бөлүнүү болуп өттү. Сиздерге мен ынтымак, биримдүүлүк, баарыңыздарга дагы бир жолу ден соолук каалап кетер элем. Ал эми жаштар редакциясынын Кыргыз программасынын чыгармачылык жамааты өз учурунан пайдаланып Жолдошова Жылдыз Айтбайновага узун өмүр, чексиз бакыт жана ар дайым эле ушундай сулуулук менен жүрүп, өзүнүн элинин керегине жараган дагы бир чоң үмүт тактаган кыздардын болуусун каалап кетет элек. Саламатта болуңар. Бүгүнкү программаны даярдагандар оператору Александр Ногов, монтаждан Азамат Жаныш уулу, ал эми алып барган жана сценарийдин автору жана режиссеру Мыктыбек Арстанбек.